Assalamu alaikum, урматтуу достор, туугандар жана туугандар. Бүгүн биз Темир досубуз экөөбүз Курманбек стадионго келип, Курманбек стадионунда бир аз айланып кетсек деген чечимге келдик. Жалал Абад шаардык мэриясы Курманбек атындагы стадиону дейт. Мына Курманбек мэрия города Жалал Абад, стадион Курманбек. Бул дарбазасы. Кирип баратабыз. Киргенде эле анча топ жаштарды көрүп атабыз, топ менен ойноп атканына. Evde жаш балдар менен жүрөт, сейилдеп. Привет сен дейт. Бул биздин Курманбек стадион. Жалал Абадты жаңы стадион деп аталат. Өзү эскирип калды, бирок жаңы стадион деп аталат. Себеби курортко чыгып кетип аткан жол жакта эски стадион бар эле да. Өткөндө бир көрсөткөн эле мусоркана болуп кеткен экен. Бүгүн муну көрүп атабыз биз. Кыргыз, өзбек, индус, пакистан, орус баары досторубуз ушул жерде ойноп отурат. Могул жерге тыюу салынат деп ролик, коляска, велосипед, самокат, скейтборд, туфли, мусор, семечке тыюу салыныптыр. Биз жанагы законов мыйзам карманган адам болуп, ушу баарыны аткарайлы. Темир досум тулпарымы байлап коеюн могу заборго. Силер көрүп жаткандай, бирөөлөр топ ойноп атат, бирөөлөр футбол ойноп атат, бирөө маш кылып атат, бирөөлөр чуркап жүрөт. Бирөөлөр мындай болуп жүрөт. Эң жаш спортсмен болсо керек бул, Привет. Чаңкалыптыр. Бул жакта чуркап жүрөт. Бул биз стадион жагат мага, себеби могу дорожкалардын курагы резиновый да. Травмироваться кылбайсыңар. Бүгүн жаштар көп, футболисттер да көп экен, могу аксакалдар дагы жүрөт, тренировка кылып. Биз Бишкектеги стадионго караганда биздин полябыз чаңыбайт. Оштогу стадионго караганда биздин трибуналардын үстү жабык, көзүңөр көрүп тургандай. Шаардык кеңеш акча бөлдүрүп, үстүнүн баары отургучтарыны жаңылаган. Пластика илгери билсеңер, эсиңерде болсо керек, жыгачтан эле үстү ачык, үстүдө отургучтарды ордуда мындай рейка эле, рейкадан эле жыгач отургучтар эле. Азыр пластиковый. Ондай кылып секторлорго бөлүп коюптур. Бул восточный трибуна, бул кийин жасалды. Үстү бул западный трибуна, бул биринчи бул жак кылды. Жасалды. Мына стадиондо саат эртеменки 5-тен баштап түнкү 12-ге чейин адам гыжыйт, толтура. Тынбайт, үзүлбөйт. Жазын, кышын. Себеби кечинде лампалар күйөт. Мо VIP трибуна. Азыр өтө чыгып, бул жерде футболисттер, спортсмендер отуруп, замен тренерлер отура турган жер. Тиги пожарный вышка. Илгери бул жерде билбейм, азыр дагы эле болсо керек, от өчүргүчтөр машыгат. Тиги дарбаза постоянно жабык, эмнегедир. Илгери ошол дарбаза дагы ачык эле.
ошол жактан адамдар келет эле. Эми таблообуз жок болуп атат. Бир электронный табло болсо, сонун болмок. Чоң стадиондор мындай. Мына силер көрүп жаткандай машыгып атат бардыгы. Азыр силерге дагы тренажерлорду көрсөтөм. Муну илгери могу тоскон сеткалар жок эле. Азыр жасап коюптур. Бул потрибунный помещение деп коет. Бул жакта раздевалкалар, душ, муш жана башка. Биздин стадион. Bunun артында дагы кичи полялар бар. Кичи мини футбол полялары. Ол жерде боксерлор машыгып атат. Тегинде бир индус упражнениялар жасап атат. Азыр барып арт жагын көрөйлү. Мына арт жагы өттүм. Илгери бул жерде мындай тосмолор жок эле, жөн эле ачык эле футбольный поле эле, резиновый. Азыр тосуп ташаптыр. Бул жер чоң эле жол эле. Бул поледа көптөн бери эч ким ойнобой. Кичине даракчалар дагы чоң өсүп баштаптыр го. Бул эмне поле бузулуп атсын деп жабып койгон. Бул жерде баскетбольный площадка эле, щиттер жатат тигинде. Забордун ары жагы говода. Арт жагда бир аз өчпөй калыптыр. Арт жагын бутун тактамакчы. Арт жагы бир аз каралбай калыптыр. Азыр биз тренажерлорго келе жатабыз. Нельзя гонять десе жүрөт го бул. Бул жерде турник, рукоход. Тигинде туалет. Ушундай площадкадан шаарды ар жерге жасап койсо сонун болмок. Не дейсиңер? Ар жерине азаздан мындай рукоходторду жасапмы? Бул жерде пресс качает, отжимания кылса болот. Секин, бирөөнүн башына тийбесин. Бирөөнүн башына тийбесин, оны жаш балдар, жаш кыздар ойноп атат. Ол жерде көрүп атабыз. Основном жаш балдарга айтат экен. Бул Жалал Абад шаардык стадиону. Бул жерде атлеттер силовой упражненияларды жасап жатат. Ушул жерге келип, эс алып, машыгып кетсеңер болот. Бир аз ден-соолугуңарды чындап. Ушундай жакшы стадионубуз бар. Бишкекте Спартак стадионуна барсаң киргизбейт. Сен кимсиң деп.
не кылып жүрөсүң бул жерде деп. Жалал Абад стадионунда каалаган маалда келип, эртең 5-тен баштап кетишинде 12-ге чейин топ ойнойсуңбу, чуркайсыңбы, футбол ойнойсуңбу, сага эч ким бирөө бир нерсе дебейт. Главный негизи эрежелерди сакташ керек. Эрежелерди сакташ керек, бирөөгө зыян келтирбеш керек. Болду, ошол Жалал Абад стадиону.